Ырчы Асел Кадырбековага операция жасалды. Жол кырсыгына кабылып, ооруканада жаткан Ырчы Асел Кадырбековага операция жасалды. Бул тууралуу Бишкектеги травматология жана ортопедия илим изилдөө борборунун директору Сабырбек Жумабеков тарабынан маалым болду. Асел Кадырбекованын акыркы 9-июлда операция жасалган. Ал алгачкы кадамдарды жасап кыймылдай баштады. Учурда жандандыруу бөлүмүндө, жанында апасы бар. Анын абалы аз-аздан жакшырууда, деди ал. Окуянын чоо жайы Ырчы Асел Кадырбекова 26-июнда Бишкек шаарында жол кырсыгына кабылган. 2 унаанын кагылышуусунан 3 адам жаракат алган. Кырсык көчөгө орнотулган видеого байкоого түшүп калган. Травматология жана ортопедия илим изилдөө борборуна жеткирилген Ырчы кайра жандандыруу бөлүмүнө эси үчүн билбеген абалда жаткырылган. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы кырсыктын чоо жайы тууралуу айтып, жол кырсыгын жараткан деп чектелген жаранга карата Свердлов райондук соту тарабынан 1 айга СИЗОго камакка алуу чечими чыккан. Булак Супер KG. Үч депутат жогорку кеңешти кезексиз жыйынга чакырууну сунуштады. Парламенттин жообу. Кайрылуунун демилгечилери Наталья Никитенко, Рыскелди Момбеков жана Жанар Акаев буга чейин алар 4-октябрга белгиленген парламенттик шайлоону жылдырууну сунушташкан. Жогорку кеңештин 3 депутаты Жогорку кеңештин төрагасы Дастан Жумабековго парламенттин кезексиз жыйынын өткөрүү сунушу менен кайрылышты. Бул тууралуу алардын маалымат кызматы кабарлады. Кайрылуунун демилгечилери Наталья Никитенко, Рыскелди Момбеков жана Жанар Акаев буга чейин алар 4-октябрга белгиленген парламенттик шайлоону жылдырууну сунушташкан. Маалымат кызматы билдиргендей, регламентке ылайык Жогорку кеңештин сессияларынын ортосундагы аралыкта төрага кезексиз сессиянын президенти өкмөт же Жогорку кеңештин 3/1-инен кем эмес эл өкүлдөрүнүн сунушу менен гана өткөрө алат. Тагыраагы жогорудагы аты аталган депутаттардын сунушуна Жогорку кеңештин депутаттарынын 3/1 кошулушу зарыл деп айтылат маалыматта. Акаев Спутник Кыргызстан агенттигине жыйында 2 маселе каралышы керек экендигин айтты. Өкмөт буга чейин парламентке берген отчетунда биз баарына даярбыз, каражат жетиштүү деп жаткан. Бирок натыйжада андай болгон жок. Өкмөттү чакырып ушуга жооп беришин талап кылышыбыз керек. Экинчиси парламенттик шайлоонун мөөнөтүн жылдыруу. Азыркыдай кетсе дагы 15 күндөн кийин августта партиялар съездин өткөрүшү керек болот. Учурда кырдаал мындай болуп жатса, коронавирус боюнча абал рет. Биз шайлоо менен жүрсөк туура эмес болот. Эгер ага чейин абал жакшырса, ушул бойдон калтырса болот, деген Акаев. Депутат эгер төрага буга макул болбосо, өзүлөрү парламентарийлердин 3/1-инен 41 депутат кол топтоп чыгаарын кошумчалады. Белгилей кетсек, айрым кыргызстандыктар эпидемиологиялык кыйын кырдаалга карабай шайлоо өткөрөбүз деген бийликке нааразы болушкан. 30-июнда Жогорку кеңеш кезектеги жыйынын өткөрүп каникулга тарашкан. Булак Спутник KG. Президент жарлыгы менен шайлоону жылдыра албайт. Турсунбек Акын. Шайлоону эч ким токтото албайт. Мындай пикирин Биринчи радионун түз эфиринде укук коргоочу Турсунбек Акын билдирди. Эфирде парламенттик шайлоонун мөөнөтүн жылдыруу керекпи, мыйзамдуу жолу кандай деген суроолор талкууланып, ага БШКнын мурдагы мүчөсү Жаркын Бапанова жана укук коргоо Турсунбек Акын жана саясий илимдердин кандидаты политолог Бакыт Орунбеков катышууда. Эгер президент шайлоонун мөөнөтүн жылдырып койсо, аны сындагандар 2 эсе көп болот. Президент кызмат абалынан пайдаланды, адамдардын укугун чектеди, пандемияны туура эмес пайдаланды деген сын пикирлер айтылат. Бирок шайлоону эч ким токтото албайт. Азыр парламенттик шайлоону токтотуш керек деп кыйкырып жаткан депутаттардын партиялары шайлоого катыша турганы боюнча БШКга арыз берип жатышпайбы? Президент шайлоону өткөрүү боюнча жарлыкка кол койду, себеби Конституцияда ошондой жазылган. Президент жарлыгы менен шайлоону жылдыра албайт, деди Турсунбек Акын. Булак элдик медиа. Обсервацияга өз ыктыяры менен барып иштеп жаткан 20 жаштагы медайым кыз көз жумду. Бишкектеги обсервациялардын биринде медайым катары иштеп жаткан студент кыз каза болуп калды. Бул тууралуу Данияр Амат аттуу дарыгер өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына жазып чыкты. Абдан өкүнүчтүү, жаш экен, энтузиазм жана мекен алдындагы милдет аны ишке чыгуусуна түрткү болгондур. Анан дагы обсервацияларда реанимациялык иш-чаралар үчүн шарт түзүлгөн эмес.
интубациялык мешоктор, амбулатордук каражаттар, ларингоскоп, шокко каршы аптечка да жок. Адамды сактап калуу үчүн негизги атрибуттар жок. Студенттер ыктыярчыларды ишке чакыруу менен аларды отко салып беришти. Балким аларды жок дегенде 2 апта окуудан өткөрүү керек эле. Юридикалык жактан көптөгөн суроолор жаралууда. Силер ата энеңер үчүн жалгызсыңар. Бул орду толугу жоготуу деген ал өз билдирүүсүндө. Super KG порталы окуянын күбөлөрү тапты. Алардын бири атын атагысы келбеген жаран окуя анын көз алдында болгонун билдирди. Бул кейиштүү окуя кечээ 13-жылда Бишкектин борборунда жайгашкан мейманкана обсервациялардын биринде болгон. Каза болуп калган кыз болгону 20 жашта экен. Обсервациядагылар тез жардам чакырышты. Медиктер өмүрүн сактап калууга жан үрөп жатышты. Тилекке каршы жаш кыз каза болуп калды. Мен айткым келгени ал жакта жалаң жаштар иштейт экен. Жаштыгы менен көп нерсени жүрөгүнө жакын кабыл алышат окшойт. Себеби жаш кызды жүрөгүнөн кармап каза болду дешти, дейт күбө. Булак Super KG. Март айынан бери пневмониядан 497 адам каза болду. Bir sutка ичинде пневмониядан 45 бейтап каза болду. Алардын ичинен 23 адам республика боюнча жана Бишкекте 22 адам. Март айынан бери жалпы каза болгондордун саны 497 адам. 2020-жылдын 14-июлуна карата республика боюнча COVID-19 инфекциясынын жаңы 421 учуру катталды. Бишкек шаарында 176, Чүй облусу 87, Ош шаары 58, Ош облусу 6, Жалал Абад облусу 40, Баткен облусу 21, Ысык-Көл облусу 31, Нарын облусу 1, Талас облусу 1, республика боюнча 11538. Булак элдик медиа. Тышкы иштер министрлигинин кызматкери Марлен Калиев каза болду. Тышкы иштер министрликтин консулдук кызмат департаментинин биринчи катчысы Марлен Калиев каза болду. Бул тууралуу бүгүн 13-июлда аталган мекеменин басма сөз кызматынан маалымдашты. Министрликтин борбордук аппаратынын жана чет өлкөлөрдөгү мекемелердин дипломатиялык кызмат органдардын системасынын ведомстволук уюмдардын жамааты Марлен Калиевдин мезгилсиз дүйнөдөн кайткандыгына байланыштуу анын бир туугандарына жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтат. Марлен Калиев өлкөнүн дипломатиялык кызмат органдарынын системасында 2006-жылдан баштап иштеп келген. Май айында ал 45 жашка толгон, деп айтылат билдирүүдө. Маркумдун өлүмүнүн себебини айтылган жок. Булак Super KG.